Урматтуу Жипар Жекшевич, урматтуу Байкош кеңештин мүчөлөрү. Мына былтыры Абдил Сегизбаев Белизге шоусун ойлоп тапканда, ошол эле күндө официалдуу маалымат чыга электе Илим мырза өтө ыкчам түрдө коомдук телеканалдан бир жума тегеретти. Сиздер баарын карап отурсуңуздар. Мына азыр убакыт өттү, убакыт баарын далилдеп атат, баары жалган экени, фейк экендиги далилденип атат. Эч кандай күнөөчү адамдарды ушуну күнөөлөгөн баары ачыкка чыгып атат. Ушул боюнча сиздер ким жооп берет? Мындай жооп бере аласыздарбы? Эмил Токтогулович, уруксат берсеңиз мен жооп берейин. Жок, Жипар Жекшевич жооп берсин. Төраға. Эми мындай да, бул жерде мен кептин ачыгын айтканда, биз деген эми ар кимдин, ар кандай саясий кызыктар, топтордун болобу, фракция, партиялардын болобу, бирөөнү да артыкчылык мамиле кылган жокпуз да. Биз ушунун баарын тең, мына президенттик шайлоо учурунда да өзүңөр күбө болдуңуздар. Мисалы дебатты уюштурганда дагы ким канча кааласа чыгып атышты, өзүлөрү баягы реклама кылып да, талапкерлер. Ошондой эле ушундай орчундуу бир аябай мындай курч окуялар болуп атканда дагы биз болгонун, ошо болгон факты менен берүүгө аракет кылабыз. Эми мен билбейм, мен биринчи жолу угуп атам, чындыгында мына сиздин айткан сыныңызда балким негиз бардыр. Бирок мен азыр ушу угуп ойлонуп атам да, балким мүмкүнчүлүк кандайдыр бир кемчиликтер кеткендир. Биз байкабай калдык билбейм. Бирок эгерде ошондой болсо, бизге так көрсөтүлгөн, ушу кайсы жерден туура эмес көрсөтүлдү, кандай эмелер болду, ошону тактап берсеңиздер, биз муну кайрылып дагы талкуулап, ошондон бир тыянак чыгарууга даярбыз да. Тактап беребиз. Кечирим сураганга даярсызбы? Жок, эми бизге убагында эч ким антип кайрылган жок да. Биз билбейбиз да. Биз кайрылабыз, тактап беребиз. Кечирим сураганга даярбыз. Туура эмес маалымат берген үчүн. Сөзсүз ар бир кайрылууга кайрылып, дайым талкуулайбыз, дайым ушу чечим чыгарабыз да, тиешелүү чечимдерди чыгарабыз. Сиз жана коллегам айтып кетти, ушу уставыңызды окуп алсаңыз, биз эмнеге шайладык, Байкош кеңештин негизги милдети эмне? Сиздерде кээде арнамыз А1 деген жок да. Сиздер ошо бирөөгө кошомат кылып эле бир жактуу көрсөтөлөсүздөр. Бул коомдук телеканалды сиздер менчик бир кишинин эсебине, бир кишинин аты үчүн эле иштеп калгансыздар да. Жакында далилдеп беребиз, ошондо сиздер жооп берип, кечирим сурасыңыздар керек. Рахмат, эми кичине жооп катары айтып коеюн сизге. Бизде 15 киши Байкош кеңештин мүчөлөрү. Бирөөбүз да үстөмдүк кыла албайбыз. Мисалы 5 президенттин өкүлү катары келсе, 5 жогорку кеңештин өкүлү, 5 болсо жарандык коомдун өкүлү болуп келет. Бизде деген баардык маселени ачык айтабыз. Бул жерде эч ким мындай диктатор боло албайт, эч ким башкара албайт. Ошо калыста, ошо көпчүлүк добуш менен гана чечебиз да, ар бир маселедечи. Анан албетте мүмкүн баягы биз силерге мындайча айтканда жогорку кеңешке отчет берип атпайбызбы? Сиздерге карап атабыз да көбүнчө. Бирок ошондо деле менин оюмча ар кимиси бизде ар кандай позицияны кармаган адамдар иштейт да, бизде коомдук Байкош кеңеште. Ошондуктан бизде дайым талаш тартыш менен ар бир маселе каралат. Эч качан бир заматтар өтүп кетпейт. Бул жерде кээде айтып атасыңар, мына башкы директор Байкош кеңешти башкарып алыптыр деп. Илим Майрамбековичтин көзүнчө айтайын, башкарганга эч кандай аракет да кылбай эле койсун, аракетти кылган деле эмес. Себеби биз деген тескерисинче чакырып, ар бир чогулушка чакырып, өзү катышып, өзү түздөн түз катышып отуруп бизге жооп берет да дайым. Белизгейт каралоосу бул өтө уят иш болду. Белизгейт бир күн эмес деп бир жума караладыңыздар. Бул өтө уят иш болду. Буга да буюрса жакында келечекте жооп бересиздер.